سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبحمده سبحان الله الرحمن الرحيم وبحمده سبحان الله الرحمن الرحيم وبحمده. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly mekendeşler, qadırlı musulman bir tuğanlar, barınızlarga jaratkan Allah Ta'alanın tınçlığı salamı, merimi, rayımı jana berekesi olsun. Jaratkan Allah Ta'alan barımıza faydalı bilim versin, amal versin, keng rızkı, barlık oğullardan şifa versin. Allah Ta'alan faydasız bilimden, korkboğun jürökten, toyboğun nefsiden, kavul bolboğun dualardan saktasın. Ötkөнгü sabakta Kur'an'dın okuyaları bardığı çın, bardığı tuğra, bardığı bir nasihat, Jaratkan Allah Ta'alanın akırkı ıyık kitebindeki aytılgan okuyalar, kıyamat günkü çeyin gele turgan insanlarga ülgü, örnök. Oşondan mınaki Adam aleyhissalamdın jaralуусунан бардыбыздын атабыз. Ошол жерде баштаган элек bir top
аяттарды, бир топ хадистерди айтып бергенбиз. Адам алейхиссалам мына Кур'анда эмне деп айтты? Ого энебиз, шайтандын азгыруусу кандай болуусу бүгүн да уландысында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Ахмадтын Муснад Ахмад китебинде келет. Абу Муса радиаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха халака Адам мин кабдатин кабадаха мин жами'ил ард." Алла Таала Адам алейхиссаламды жаратканда жердин бардык жеринен алып топтоп анан жараткан экен. Бир эле жерде эмес, ошон үчүн адам балдары кээ-бирлери кара, кээ-бирлери сары, кээ-бирлери кызыл, кээ-бирлери будай өңдүү, кээ-бирлери катуу, кээ-бирлери жумшак. Жерде ошондой да. Карасаңыз, я худ ушундай кылып бардык жерлерден фажау бану адам ала кадрил ард. Мына эми адам баласы ошо жерде эле болуп калганда, биз жерден жаралганыбыздан ушундай болуп калат экен туугандар. Өң түсүбүз дагы, анын жумшак катуулугу дагы, жа минхумул абьяд вал ахмар вал асвад ва байна далик. Мынакей агы дагы, кызылы дагы, карасы дагы, булардын ортосундагылар дагы бар. Ал хабис ва тайиб. Кээ бир жерлер аябай жакшы. Кандай жакшы, мындай жемиш бере турган, дан чыгара турган, өсүмдүк чыгара турган. Кээ бир жерлерде шор, эч нерсе чыкпайт. Мына адамдын да кээ бирлери ушундай берекелүү, пайдалуу болот экен, кээ бирлеринен таптакыр жакшылык чыкпайт экен, тикендүү болот экен. Ал жерден только сая турган тикен, башка эчтекеси жок экен. Мына адам балдары вассахл ва хазан ушулардын бардыгында отурат дейт мынакей. Кандай болбосун, Адам алейхиссаламды Алла субханаху ва таала жаратып, бейиште ушул топурактан жаратып, ошон үчүн минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум таратан ухра дейт. Биз силерди мынакей жерден жараттык. Азыр жерде канча элемент болсо, адамдын денесинде ошонун бардыгы бар. Денебизде алтын дагы бар. Денебизде күмүш дагы бар. Денебизде темир дагы бар. Денебизде кальций дагы бар, мед дагы бар, бардыгы бар. Жерде. Алла Таала жерден жараттым деп аткан. Жерге кайтарабыз деп атат. Бүгүнкү күндө окумуштулар жерден жаралганыбыздыгына азыктарыбыз каяктан? Сиз эмнени жеп чоңойдуңуз? Картошка жедиңизби? Картошка кайдан? Жерден. Нан жедиңизби? Нан неден? Будай кайдан? Жерден. Суу ичип атасыз, эт жеп атасыз, эт каяктан? Кой чөп жеп атабы же эмне? Абаны жутуп эле сизге эт берип атабы бизге? Жок. Жерден. Демек, жер менен ушунчалык биз тыгыз байланыштуубуз туугандар. Жерден экенибизди шек күмөнсүз. Экинчи сөзгө келели, биз силерди жерге кайтарабыз деди. Эртеби кеч канча жыл жашайлы жерге кайта турганыбыз. Бул дагы бүткүл аалымдар дүйнөдө Кудайга ишенген дагы, ишенбеген дагы туура деди. Эми Алла Таала үчүнчүсүнө ишенип койгула деп атат да. Не дегени? Ва нухриджукум таратан ухра. Дагы бир ирет силерди жерден кайра чыгарабыз деди да. Ушул жерге келгенде талашып кеттик да. Мусулмандар биз айттык, иман келтирдик. Бизди кайрадан тирилебиз. Ошон үчүн биздин атыбыз мусулман. Алар айтты, кайрадан тирилүү жок деди. Чиригенден кийин, жер менен жексен болуп кеткенден кийин болду. Куурап чирип кеткенден кийин эчтеке жок деп. Биз айттык, жок. Жараткан Алла Таала Куранда айтып атат, жоктон бар кылдык, бардан жок кылабыз, кайрадан дагы бир жолу силерди бар кылабыз, жерден чыгарабыз депчи. Мынакей. Тумандар, биздин ишенимибиз мусулман ким? Өлгөндөн кийин тирилүү ак дегенге ишенген ушунакей. Өлгөнбүз, өлгөндөн кийин тирилебиз, Акыйкат бар, ахирет бар туугандар. Кандай ушул отурганыбыз бардыгы акыйкат. Ибн Масуд радиаллаху анху айтат, бул түш эмес, өңүбүздө чын да, туурабы? Кудду ушундай ахирет дагы, өлгөндөн кийин тирилүү да ушундай ак дейт. Эми силерге бир риваят айтып берейин. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кандай пайгамбар экенин. Биринчиден, Алла Таала айтып атат, бүткүл ааламга мээрим кылып жибердим дейт. Ва ма арсалнака илля рахматал лил аламин. Бир. Экинчиден, бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Кудуста болсо, Миражга чыгып атып, бардык пайгамбарларга имам болгон, бардык пайгамбарлардын имамы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй пайгамбар эмес да. Айтып атат пайгамбарыбыз, мен пайгамбар элем, адам атаңар ылай менен суунун ортосунда болчу дейт. Адам алейхиссалам
атаңар суу менен пайгамбарыбызга ошондой пайгамбарчылык качан сизге набуат пайгамбарчылык берилген десе ошондой деп атат. Эми бир риваят Варавахул Хаким Мустадракта келет. Ибн Асакир Байхақилардагы риваят кылат. Умар ибн Хаттаб разияллаху анхудан кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар айтат. Ламма ихтарафа Адамул хатия, Адам алейхиссалам ката кылып, күнөө кылып алганда бейиштен, эми жебе дегенде жеп алды да. Не болду? Кала я Рабби, Алла Таалага кайрылды. О Раббым, ас'алука би хаққи Мухаммадин илля гафартали. Мен Мухаммадтын акысы, Мухаммадтын мартабасын ортого салып сенен кечирим сураймын деди. Ошондо факала Аллах, фа кайфа арафта Мухаммад ва лам ахлуху ба'ду. Мухаммадты сен кайдан таныдың? Ал жаралы эле келе го ал. Дегенде факала я Рабби, о Раббым деди. Лианнака ламма халактани биядик, качан мени өз колуң менен жаратканыңда, ва нафахта фия мин рухик, өз ушу тарауынан мага жан салганыңда, рафаату раси фараайту аля каваимил арш мактубан ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах. Качан я Алла мен башымды көтөрсөм жаралганымда, арштын ушу түркүктөрү көтөрүп турганда жазылып турган экен, ошо арштан көрдүм дейт. Эмне дегенде? Ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах деп жазылып туруптур. Адам алейхиссалам жаралгандан кийин ушуну көрүп атат. فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. Ошондо мен билдим, өзүңдүн атыңа башка бирөөнүн атын сен эң жакшы көргөн махлукту гана кошушуң мүмкүн, башканы кошпосоң керек депчи. Алла Таала өзүнүн атына ла илаха иллаллахга кимди кошту? Мухаммадар Расулуллахны кошту. Ошон үчүн ошонун акысында сурадым дейт мынакей турганда. Факала Аллах садак я Адам. Allah Taala aytты, ey adam sen çın aytasın dedi. İnnehu la uhibbul halq la ahabbul halq ilayya, albatta al bardıq mahluklardan bana en süykümdü dedi Muhammed Resulullah. Ve iz sa'altani bi haqqihi faqad ghafartu lak. Oşonun akısı menen surap atasın mı? Boldu. Men senin günöңdü geçirdim dedi. Ve la Muhammedin ma halaqtuk. Eger de Muhammed bolganda men seni jaratpayt elem dedi. Mına Peygamber bul rivayat men sizlerge aytayın. Ravahul Hakim fil Mustadrak ve sahhahu. Bunu tasih kılganlar dağı var. Dalail Nubuwada dağı gelet. Ne bardığına mına ol bir rivayat tuğanlar. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de biz bilip jüröyle ganda eken. Emi adam balasın Allah Taala inne halikum başaran min tin. İnsandı men ılay topraktan jaratam dep koydu tuğanlar. Dağı bu yerde başka yerde gelet. Hulikal insanu min acel. İnsan şaşma olup jaralıp kalıpbız. Hulikal insanu daifa. İnsan alsız bolup jaralganbız. Bирок biz tekeberlenebиz, şaşmabız. Mınake. Uşu nerseler bizde kemçildikке alıp kelip koya turganlar em. Ne 60 çıkanak desek, çıkanak neme bolуп калат? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болот. Ушуну bir zira деп коёт. Примерно bir где-то 60 сантиметр, 70 сантиметрге жетип калат. 60-70 сантиметрдин тегерегинде. 60 zira болгондо Адам алейхиссаламдын бою 30 метрден бийик болгон экен. Түзүк эле болгон экен, а? Я. Биз азганча эң узун 2 метр о. Бuyakta Marat var, Marat kede gelip kalat ele. 2 metre 10 santimetre может быть. Em alacak Adam aleyhisselamdı 30 metreden tegereginde. Sümme kal, idhab fasallim ala haulaika nafar. Ya, ala ulaika nafar minel malaika. Fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuk ve tahiyyatu zurriyatik. Mınday dedi. Kiman Allah subhanahu wa ta'ala jaratkandan keyin sen emi bardagı mına periştelerden bir topu oturat, oşalarga barıp turup salam ber. Jana al sen menen kanday uçuraşat, oşonu ukkun dedi da. Tahiyya dep koyat. Oşonda oşol senin dagı, senin zurriyat urpaktarın salamı bolat dedi. Fakal barıp turup assalamu aleykum dep aytdı Adam aleyhisselam periştelerge. Fakalu perişteler olsa assalamu aleykum ve rahmatullahi dep rahmatullah degen sözdü koşup aytdı.
فكل ما يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن deydi. Mınake. Yemi kim beyişke girseçi al Adam aleyhissalamdın kelbetinde suretinde giret eken. Kuda kalasa oşu bağrımızdın boyumuz oşu 30 metrlik bolup giretken bize inşallah. Ha bul jakşı nerse inşallah. Falan yazar halk alem mahluklar olsa adamlar oşu bugünkü günge çeyin boyu kişinerip geletat deydi. Burada 2, 3, 4, bir vaxtlarda 10 gelgen eken de. Barıp gelip azımdaki emal 1,5 menen 2 metrin ortasında kıyamatqa çeyin hem qanday bolot 1 metr men 1,5'nin ortasında bolup qalaw. Kıskası kıskarıp kişinerip gelet avızda. Mana bul hadiste gelip atat tuğanlar. Adam aleyhissalam da Allah subhanahu wa ta'ala mana ki dünyaya alıp geldi. Dağı bir rivayet Adam aleyhissalam turalı Abu Hurayra radhiyallahu anh bar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytat: "İza qara ibni Adam as-sajda fasajad." Sajdani ayatda okuğanda Adam aleyhissalam sajda kıldı. İ'tazara şeytan yebki yekul ya vayla. Şeytan bir taraf bolup alıp ilahi başladı. O bana ölüm bolsun dep. Umira ibni Adam bis sucud fasajad falahul cennet. Adam balası ana hüküm verildi sajda kılığa. Sajda kıldı al üçün beyiş var. Ve umirtu bis sucud fa asaytu faliyan nar. Bana sajdaga buyuruldu men sajda kılığa koydum. Men üçün emi dozok dedi. Bu rivayet İmam Muslim rahmetullahi aleyh keltirgen hadiste Abu Hurayra'dan gelip atat tuğanlar. Manake sajdanın görüңүз. Oşonduktan bu dünyeden öte elekte sajda kılıp kalayla. Beyişke girgende kalasak sajda kılayla tuğanlar. Bana adam balası sajda kılat. Kim sajda kılıp aytsa şeytan sajda kılıp ayt. Manake sajda kılbay koydum ele deyt şeytan dozokko түштүм дейт. Ошон үчүн бардык туугандарыбызды сажда дегени намаз окутайлы деген сөз. Алардын бардыгын. Bir sajda bol бүткүл дүйнөдөн дагы баалуу нерсе. Abu Hurayra radhiyallahu anh rivayet var. Hulika Adam fi ahir saati min saati yevmil cuma. Cuma günü jaralıptır adam atağız tuğandar. Cuma günü ken. 60 gaz dep ayttık uzunduğun. Ya. Qanday jaralgandарын айтып атабыз, эмнеден жаралгандарын айтып атабыз тугандар. Адам атабыз боюнча. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, жума күндүн ушу күн батайын деп атканда акыркы асыр намаздан кийин күн батайын деп аткан учурда жаралган экен мына. Ошон үчүн хадистерде келет. Жума күнү bir вакыт бар. Ал вакытта дуа кылса кайтарылбайт, сөзсүз кабыл болот дейт да. Айша радhiyallahu anha энебиз айтат, ал вакыт Cuma günü asır namazdan giyin gün batayın degen uçurlarda deydi. Oşol günü öte özgüçü duaga göngül buruş kerek eken degen söz. Yemi Adam aleyhissalam hava enemiz eko. Allah subhanahu wa ta'ala bulardan nikesi bolup andan keyin keyber rivayatlerde gelet 40 jol törөгөн eken hava enemiz. Hava enemiz. Keyberlerde 120 jol dep aytышат. Qanday olmasın hakikaten Allah özü bilet. Bırak hava enemiz törөгөндө egiz törödüler. Bir ul bir kız. Bir ul bir kız. Bir ul bir kız. Her bir törөгөндө egiz törөгөн. Bir ul bir kız. Rivayatlerde gelet erkeklerden ушундай Allah Taala sulu kılıp jaratkan Yusuf paygambardı sulu kılıp jaratkan. Ayallardan en sulu kılıp hava enebizdi, oba enebizdi jaratkan deydi. En sulu ayal bu. Hem oba enebizdir törөгөндө bir ul bir kız töröp atабы? Бирок шариятында ошол чогу төрөлгөн эгиздер bir ul bir kız үйлөнгөнгө уруксат эмес эле. Андан кийинки төрөлгөн аларда уул кыз төрөлөт. Ошол кийинки төрөлгөндүн уулу мурунку төрөлгөн кызга, кийинки төрөлгөн кыз мурунку төрөлгөн балага баш кошсо болот эле. Түшүнүктүү да. Ушундай болуп баш кошуп, анан адам баласы мына көбөйгөндө бүгүнкү күнү мына 7 миллиард жашап атабыз да. Bir ata bir eneden. Эми ушул учур келет дагы Кабил Хабил деген Адам алейхисаламдын эки баласынын окуясы Куранда айтылат. Алардын кыссалары. Адам алейхисаламдын эки уулунун кыссасы. Бирөөсүнүн аты Хабил, ха менен. Экинчиси Кабил, коф менен. Тилекке каршы биринчи суно. Биринчи суно болгондо дагы адамдын өлүмү менен бүткөн суно. Эң биринчи жер бетиндеги кан төгүү.
Birinci жолу жер бетіндегі өлім. Ушуну Кур'анда Алла Субханаху ва Таала Маида сүрөсүндө 27 аяттан 31 аятка чейин айтат. Кандай болгону? Кабил Хабилди өлтүрүп коет. Болгондо дагы эко мындайча айтканда Кабил менен төрөлгөн кызды Хабил алыш керек эле. Ал сулуураак болчу. Хабил менен төрөлгөн кыз кичине кунийрээк болчу. Аны Кабил алыш керек эле, аны албайм деп. Ушул жерде андан кийин мейли андай болсо, экөөң ортоң курбанчылык кылгыла дейт Адам алейхиссалам. Атасы да кимдин курбанчылыгы кабыл болсо, ошонуку чын болот Алланын алдында деп. Хабил болсо, бул мал, кой кайтарган Адам алейхиссаламдын баласы, кой кайтарган малчы болот, койчу. Ал болсо кой соет. Ал эми Кабил болсо, ал дыйканчылык кылган, ал дан коет, дан. Ал буудай, арпа кандай болсо дагы. Ал убакта ошо дөңсөлөргө, мына кичинекей даш деп коесуңар, дөңсө тоонун кичинекейлерин. Ошонун үстүнө коюп коет экен, асмандан келип, от келип, тиги курбандыкка чалган койду күйгүзүп кетет да. Күйгүзүп кетсе, значит, бунун уже белгиси кабыл болду деген сөз да. Биркиники болсо, аны болбой калат. Ошол жерден андан кийин ачууланат дагы, бул жини келип туруп, уже кол салып баштайт. Ушуну окуп берейин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ватлу алейхим наба ибни Адам бил хак ид қарраба қурбана фатақуббила من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك بالنار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين منك نديت Жана ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem аларга ошо Меккедегилерге, Мединаларга, арабтарга, элге, үммөтүңө Адам алейхиссаламдын эки уулунун окуясы тууралуу акыйкаттык менен угузгун. Акыйкаттык менен дегени демек тарых илиминде болжолду сүрөлөр өтпөйт. Мынакей Кур'анда Алла Таала акыйкат менен айтып кой, ушу чын болгон ушул окуя, бул чын акыйкат. Кур'анда Алла Таала өз айтып атат. Качан ал эко курбандыктарын сунуш кылганда бирөөсүнөн кабыл кылынды, ошо Хабилинен, экинчисинен кабыл кылынган жок. Экинчиси айтты, мен сени сөзсүз өлтүрөмүн. Биринчиси жооп берди, Алла курбандыкты такыбалардан гана кабыл кылат деди. Ушинтип эле жооп берди. Өлтүрөмүн десем эмне деп атат? Мен деле сени өлтүрөмүн деген жок. Не деди? Мына караңыз кандай адепти, кана имандуулукту. Билинип турат. Алла Таала курбандык таквалардан гана кабыл кылат деди. Эгер сен мага колуңду көтөрсөң, мени өлтүрүү үчүн, ошондо да мен сага колумду көтөрбөйм, сени өлтүрүү үчүн. Чындыгында мен Алладан, ааламдардын Роббисинен коркомун. Албетте мен каалаймын, сен менин күнөөмдү да жана өзүңдүн күнөөңдү да алып кайтып, дозок ээлериңден болууңду. Мына ушул залымдардын жазасы деди да. Кийин анын напсиси өзүнүн бир тууган өлтүрүүгө уруксат берди. Соң аны өлтүрдү да зыян тартуучулардан, мындайча айтканда бактысыздардан болду. Кийин Алла карганы жөнөттү. Эми ал өлтүрүп алгандан кийин риваяттарда келет, ошо бир темир турган экен, темир менен бир чапканда өлүп калган. Кээ бир жерде таш менен урган экен дейт. Кээ бир риваяттарда муунткан экен. Кысасы өлтүрүп алгандан кийин, скорее всего өлтүрүп алгандан кийин не кылышын билбей, ал ага чейин өлүм болгон эмес, өлүмдү көргөн эмес, биринчи өлүм болуп атат. Кантип көмүш керек, буну дагы билбейт. Алла субханаху ва таала каргаларды жиберди. Эки карга келип туруп, ошонун көз алдында жанына келип бири-бири менен чокушуп атып, урушуп атып, бирөө-бирөөнү өлтүрүп койду дагы. Анан чукуду. Жерди казып туруп, эки өлүп калган карганы көмдү дагы, үстүнөн дагы топурак таштап койду. Ана бул не деди? Ушул жерден айтты, кийин Алла
карганы жөнөттү. Ал жерди каза баштады. Ага көрсөтүү үчүн кантип бир тууганын өлүгүн жашырууну. Ошондо ал айтты: аттең, бир тууганымдын өлүгүн жашырып, ушул каргачада боло албадымбы деп, соң өкүнүүчүлөрдөн болуп калды дейт. Эми өкүнүүчүлөрдөн болгон менен эми айда пайдасы жок. Анткени сен аны өлтүрүп алдың. Мына ушу менен барды бүттү дейт. Мына жердеги мына ушу көрсөтүп, ошо Гураб деген ошо карганы айтат. Ал келип ошо кандай кылып бир тууганын өлүгүн жерге жашыргандын жолун көрсөтүп берди да мына. Эми бул жерде айта турганыбыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Эми кимди өлтүрсө, канын төксө, кыямат күнгө чейин ошонун кандайдыр бир үлүшү күнөөнүн ошо Кабилдин эмесине жазылат экен да, күнөөсүнө жазылат экен. Анткени ал эң биринчи адам өлтүрүүнү баштаган киши болгондуктан дейт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде-ким бир жакшы ишти баштаса, анын артынан башка адамдар түшсө, ошо жакшы ишти баштаган кишиге, ошол жакшы ишке түшкөн кишинин өздөрүнө да сооп болот, тигиге да сооп болот. Эми ким бир жаман ишти баштаса, анын артынан ошо жаман ишти канча адам кылса, сөзсүз биринчи баштаган жаман ишти ошого күнөө жазыла берет экен да. Мынакей. Бул жөнөкөй нерсе эмес туугандар. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде буну айткан. Мынакей хадис айтып берейин. Ибн Мас'уд радыйаллаху анхудан риваят. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва ла тукталу нафсун зулман." Зулумдук менен бир жан өлбөсүн. Эгер өлө турган болсо, илля кана ала ибни Адам ал-аввал кифлун мин дамиха. Анда адам баласынын эң биринчи алгачкы баласы бар эмес беле? Кайсы? Кабил. Азыр айтып атканыбыз. Ошого үлүштөн сөз ошого жазылат экен ага. Ли аннаху кана аввал. Себеп дегенде ал эң биринчи аввала ман саннал катл, биринчи өлтүрүүнү баштаган киши ошо болчу дейт да мына. Мына кетип Аллаху акбар. Сахи Бухариде, Сахи Муслимде хадис келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза таважахал муслиман бисайфайхима ал-катл фал-мактул фин-нар." Эгерде эки мусулман бири-бирине кылычтарын көтөрүп чыга турган болсо, мынтыктарын көтөрүп чыга турган болсо, пистолеттерин көтөрүп чыга турган болсо, бычактарын көтөрүп чыга турган болсо, айырмасы жок. Эки мусулман бири-бирибизди өлтүрөбүз деп. Өлтүргөн дагы, өлгөн дагы экөө тең дозокто деди да. Мына хадисти караңыз. Экөө тең өлтүргөн дагы al-qatil wal-maqtul fin-nar kilayhima fin-nar. Кейбір риwayatlarda экөө тең дозокто депчи. Калу я Расулаллах, айтышты: "Я Расулаллах, ол Аллахтын элчиси. Хадал катил." Мейле, мына карап тур. Фама балул мактул. Бул өлтүргөн кишини түшүнүктүү. Өлтүрүп атат, ошон үчүн дозокко. Мейле, адамдын канын төккөн үчүн. Ал эми бул өлгөн киши эмне үчүн дозокко барат? Өлгөн киши эмне үчүн дозокко барат? Десе Пайгамбар айтты: "Кал иннаху кана харисан ала катли сахибихи." Бунун ниетинде деле ошо шеригин өлтүрөм деп аткан эле да. Ошол харис жүрөгүндө хирс бар эле, ошо ач көздүк ушуну өлтүрөм деп аткан эле, жөн эле ниет эмес эле, аракети бар эле. Ошон үчүн өлтүрүлгөн да дозокко барат деген кеп мындай кеткен туган. Ошон үчүн мынакей Абу Давудда, Тирмизи шарифте келет. Саад ибн Аби Вакас радыйаллаху анху айтат: "Кала инда фитната Усман ибн Аффан." Усман разыйаллаху анхунун доорунда өтө чоң фитна болгон. Ошол жерде айтат: "Ашхаду анна Расулаллах кал." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мындай деп айтканда күбөлүк берем дейт. "Иннаха сатакуну фитна." Жакын арада ушундай бир фитна болот. "Ал-qaid fiha khayr min al-qaim." Отурган киши турган кишиге караганда жакшыраак болот. "Wal-qaim khayr min al-mashi." Алим турган киши басып бараткан кишиге караганда жакшыраак болот. "Wal-mashi khayr min as-sa'i." Басып бараткан киши жүгүргөн кишиге караганда жакшыраак болот. "Qala afara'ayta idza dakhala alayya bayti fabasata yadaya ilayya liyaqtulani qala kun ka ibni Adam." Пайгамбарыбыз айтты мындай деп. Эгерде ошо киши айтты, ким кайсы сахаба? Саад ибн Аби Вакас мындай деди: "Эгерде мен үйүмө бирөө кирсе, мен өлтүрөм десе, анда мен эмне кылайын деди эле." Пайгамбарыбыз айтты: "Адам алейхиссаламдын баласы кандай кылды го, ошондой эле бол" деп койду. Аллаху акбар. Адам алейхиссаламдын баласы эмне деди эле? Өлтүрөм десе, мен сени өлтүрөм деп айткан жок да. Азыр мен силерге аятты окуп бердим. Сен мени өлтүрөм десең, мен сени өлтүрөм, мен Алла Тааладан коркомун деди мына. Сен менин күнөөмдү да өзүңдүн да күнөөңдү алып кетесиң деди.
Менин күнөөмдү өзүңдүн дагы күнөөңдү алып кетесиң дегенде, билесиздер да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде сурабады беле, муфлис ким депчи. Муфлис ким дегенде сахабалар жооп берген эле, бир сому жок, бир дирхам, бир динары жок депчи. Пайгамбар закан ал эмес деди. Жакшы иштерди, намазы, орозосу, зекети, садакасы бар, ахиретке барат деди. Бирок бирөөгө зулумдук кылган, бирөөнү ушактаган, бирөөнү урган, бирөөнү алдаган, бирөөнү каргаган, бирөөнү тегеберленген, ошолордун баардыгы келип өзүнүн акысын сооп менен алып кетет экен да. А жерде акча менен кечир-печир болбойт да, сооп менен алып кетет экен. Эчтекеси калбай калып, тигинин күнөөсүн бунун мойнуна жүктөйт экен да, мына. Ушу менин күнөөмдү сен аласың деген сөз ушул. Ошончо айтып коет го, сизди бирөө ушактаса, күнөөңүз жеңилдеп атат деп коет. Бирөө жала жаап атса, күнөөңүз жеңилдеп атат деп. Кийин Адам алейхиссаламдан кийин анан кийин сумманташаран нас ба'да залика ва катур, мындан кийин анан ушул ойдон адам баласы көбөйүп кете берди. Куранда айтат: "Я юханнас тaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida." Ey адамдар, силер өз робуңардан корккула. Ал силерди бир жандан жараткан. Ва халаqa minha zawjaha, жана ошол бир адам атадан бир жандан жаратты дагы, андан анын жубайын жаратты. Ва бassa minhuma rijalan kaseera wa nisa. Ошол экөөнөн Адам алейхиссалам менен Хавва энебизден көптөгөн эркектерди жана аялдарды жаратты деп мына Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала айтат. Эми бир риваят, ушунча адамдар келди, булардын ушу туура жолго түшүп бактылуу болуш үчүн Алла таала пайгамбарларды жиберди. Варава وقد روى ابن حبان في صحيحه. ابن حبان деген ушул мухаддис өзүнүн сахих китебинде айтат, Абу Зар разияллаху анху риваят: "Культу я Расулаллах", Абу Зар айткан экен: "Я Расулаллах, кам минал анбия?" Пайгамбарлар канча пайгамбар ушу адамдарга көп келди. Канча пайгамбар келди десе, "Кал 100,000 ва 24,000." 124 миң пайгамбар келди деди. 100,000 мынакей 124,000 124 миң 124 миң пайгамбар келди. Культу я Расулаллах, кам минар русул минхум? Пайгамбарларга мейли ошончо экен, алардын арасынан элчиси канча деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Кала 313 жамун гафир." Мындай деди: 313 элчи экен. Демек туугандар, адамдарга эркектер, аялдар бүгүнкү чейин келип атат. Ошолордун арасынан 124 миң азы көп пайгамбарлар, анын арасынан элчилер, расул деп алар элчилер 313 экен туугандар. Мына жараткан Аллах субханаху ва таала мына Кур'ан-ы Каримден бүгүнкү биздин сабагыбыз туугандар Адам алейхиссаламдын мынакей Кабил менен Хабилдин окуясы. Ошондуктан биз эч качан кан төгүүгө барбайлы. Андай арам ниеттен дайыма узак болойлу. Ошон үчүн урушуп кеткендердин мындай баштарын бириктирип, элдештирип, бул ислам дини кан төгүүнү токтотуу үчүн жиберилген дин. Ислам дини терроризм, экстремизм, кан төгүүнүн дини эмес, тынчтыктын, канды сактоонун дини. Эми суроолорго өтөйүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Телефондон Кур'ан угуп иштесе болобу дейт. Эми Кур'анды көңүл коюп, көңүл буруп угуш керек туугандар. Анан иштей берип, тияк-бияк сүйлөшө берип, Кур'ан бияктан коюп берип, ал Кур'анга адепсиз болуп калат, урматсыздык болуп калат тууган. Кур'анга кунт коюш керек. Элестетип көрүңүз, бадыша сүйлөй берсе, сиз иштей берсеңиз, ата-энеңиз сизге бир нерсени айтып атса, сиз укпай эле башка ишти кыла берсеңиз, валиллахи масалул а'ла, Аллага улуу мисалдар. Эми кандай болбосун Кур'ан-ы Каримди койгондон кийин укканда кунт коюп угуш керек. Болбосо жөн иштей бериңиз, зикир кылып. Бул адепсиздик болуп калат. Эжем ажырашкан 12 жыл болду, күйөөсү 12 жыл өттү, талак берген эмес. Ажырашып атканда мен талак бербейм, ажырашкан аялым жок деп койгон экен. Күйөөсү үй бүлө күтүп, бала чакалуу болуп калган. Эжем жалгыз. Мындай зулумдук да бул. Эми кандай болбосун, барып туруп талагын алыш керек. Талагын алмайынча башкага турмушка чыга албайт. Талагын ала турган жолун ошол калың берсе калыңын кайтарып хула кылабы, туугандарды ортого салабы,
башка аял алып турмуш куруп алгандан кийин бирөөнү бошотуп коюш керек да. Эгер ал өлүп калса, анда 4 ай 10 күндөн кийин анан кийин башка турмушка чыгат. А болбосо туугандар башка турмушка чыга албайт. Бар эле айылда турабыз, мал карап, жазда койлорду жайлоого кетирерде быштырабыз. Ошо болобу быштырган дейт. Болот. Койлорду быштырган туугандар болот ал. Бычмал койлорду, ошо мисалы бул зулумдук эмес бул. Макулу койлорго, адамдарга болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эркектерге тыюу салган. Сахабалар убагында ушул адамдын эркекти өзүнүн кармай алуу күчү ушул бычтырсак болобу дегенде суроого чейин барган да. Нет, болбойт. Башка немелерде, мисалы букалар болсун, койлор, эчкилер болсун боло берет. Мен 4 жыл мурун бир мечитке кызыма дем салдырганы барганымда, алдымда отурган кызым зара кылып койгон. Ошол жер нажасат болуп калганбы? Ал кезде мен нажасат эмне экенин түшүнө бербейт элем. Азыр ошол жерге ойлонто берет. Не кылсам? Барып жууп коюш керек эртеби кечпи. Эгерде ага чейин сураш керек. Ошол жерде имамдар көбүнчө мечиттерди эме кылат да 4 жылга чейин мүмкүн жуудуруп койгондур. Жуу элек болсо, анда сөз барып ошол жерде жууп коюш керек, болбосо нажасат болуп төрө берет туугандар. Менин суроом, Фаберлик компаниясында иштеп айлыкка чыгып, анан ал айлыкты кыйналган үй бүлөлөргө, карыларга, үйүнө, балдар үйүнө берсе болобу? Фаберлик бул сетевый компания. Бүгүнкү күндө туугандар сетевый компаниядан узагыраак эле болгула. Эгерде кайсы сетевый компанияда ошо жакшы немелерди айтса силерге сунуштарды, анда муфтиятка келип, ошолордун уставы, эрежелери кантип иштейт айтыңыздар. Бизде фатва бөлүмү уруксат берсе, карап туруп болот десе анан иштеңиздер. Болбосо бүгүнкү күндөгү сетевый ошо компаниялар, сетевый маркетингтер болбойт туугандар. Анан бир маселе болуп турат мынакей. Бирөөдөн арамдан алып, бейбечараларга жардам берсе, ал болбойт. Сен адалдан тап биринчиден. Анан кийин бейбечараларга жардам бер. Кээ бирлер ушинтип айтат да, мен байларды коркутуп туруп, рекет мафия деген коркутуп алардан акча алып туруп, бейбечараларга булар бербейт дейт да. Мен алып туруп, анан берем бечараларга. Нет. Тооба кылдым. Бул арам, биринчи кылганың арам. Саңа сообу тийбейт. Ошон үчүн биринчи кылган арам, ал бербесе мейли, ал өзү мейли бакыл болсун, сараң болсун. Бирок азыркындай жол менен алып туруп ага берем деген ал болбойт. Кыскасы, арамдан тапкан акчаны имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи айтат, садака кылып берсин дейт, соопту да ниет кылбасын дейт. Менин атамдын бир туугандары арак ичет. Канткенде ошолор ичпей намаз кылышат. Мындай намаз окуп калышат деп. Туугандар, сөзсүз жакшылыкка чакыра берейли, жамандыктан кайтара берейли. Биздин динибизде өзүбүз эле жакшы иштерди кылган жетишпейт. Өзүбүз эле жакшы иштерди кылып койгон, өзүбүз эле жаман иштерден айрылган жетишпейт. Сөзсүз башкаларды жакшылыкка чакыра беришибиз керек, жамандыктан кайтара беришибиз керек. Зына кылган адамды зынадан кантип тыйса болот? Бул деле ошол сөз. Зына кылган адам коркутайт, айтайлы, бул жаман, арам. Анда мүмкүн мешитке чакырайлы, даватка чыгарайлы, алымдардын сабактарын алып барайлы, мээнет кылып, анан болбосо ыйман жүрөккө келбесе тууган, ал арам нерселерди кыла берет. Умар Али деген атты Умар деп чакырса болот. Мени элдер бардык акча, буну кеч айткан элек. Шариятта кандай? Күйөөмдү жакшы көрбөсөм да жашашым керекпи дейт. Жашаш керек. Эми турмушка макул деп чыгып алгандан кийин чыдаш керек. Жашоо сыноо. Бүгүн кичине көңүлү жок, эртең көңүлү бар деген. Бүгүн катыраак айтышып кетти, эртеге жумшак айтышат дегендей. Бүгүн ооруп калды, эртеге ден соолугу жакшы болот. Бүгүн баласы жок эле, эртеге балалуу болот. Бүгүн баласы бар эле, эртеге неберели болот дегендей. Жашоо ушундай да. Анан кээде эле кичине эле көңүлгө тийип калса, катыраак урушуп кетсе эле, анан жок. Мен жакшы көрбөй калдым, андай болбойт. Жеңил ойлуу болбош керек эч качан. Аялдар эркектерге караганда жеңилирээк болот. Ошон үчүн талакты Алла Таала шариятыбызда эркектердин колуна берген. Ушуга да шүгүр кылыш керек. Аялдарга берип койгондо 2 күндөн кийин эле ажырашуу боло берет эле да. Так. Сүннөт намаздарды отуруп окуса жарым сооп жазылабы? Жарым сооп жазылат туугандар. Туруп окусаңыз, машаалла, толук сооп жазылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде ошол мынау
нафил намаздарды, сүннөт намаздарды отуруп окугандары айтылынат. Ден соолугу жакшы болсо деле, мына куптандан кийин 4 рекет фарыз, 2 рекет сүннөттөн кийин дагы 2 рекетти отуруп окуйт эле. Ал ошол 2 рекет отуруп окуганы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жарым туруп окуганга караганда жарым сооп берилет дейт. Өзүм 5 убакыт намаз окуйм, балдарыма дем салып турам. Кирнелесем болобу же Аллага ширк келтиргендей болуп калабы? Жок. Кирнелеген эч кандай ширк болбойт деген. Ширк билесизби? Алла Таалага теңегенди айтат. Башка нерсени Алла Тааладан болот деп ошого. Багымдат намазын окуп сыртка чыккандан кийин кол берип учурашса болобу? Боло берет ай. Кол берип туруп учураша берилет. Эми азыр пандемияда учурашуу болбой калды да, мына жөн эле ассаламу алейкум деп калды мына. Аз акырын жоюлуп атат бул делечи. Өзү саламдашуучу. Мына оору, коронавирус ошо окшогон болбогондо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ассаламу алейкум деп учурашпастан туруп кол беришпейт эле. Саламдашпастан туруп кол беришпейт эле. То есть биринчи ассаламу алейкум, андан кийин кол. Мындай кылып анан ассаламу алейкум эмес да. Ассаламу алейкум, анан мындай эле да. Бул сүннөт боюнча. Ушу менен ушу кол беришип учурашкан менен саламдашуубуз толук болот да. Анан эми карап туруңуздар, мына жердеги аз бүгүнкү күндө мындай өзү кырдаалга байланыштуу кол берип учурашкандан тияк бияк коронавирус, контакт көбөйүп кеткендиктен жөн ассаламу алейкум десеңиз дагы ошо исламдагы саламдашуу аткарылат, сүннөт ибадат, важип ибадат аткарыла берет туугандар. Так. Эми намаз окуйын десем, апам ишке айтып калат. Апамын ишин кылышым керекпи же намазды окушпу дейт. Мындай туугандар. Намаз убакытты караңыз. Эгерде убакыт кенен эле болсо, мисалы багымдатта азыр канча 1,5 сааттан убакыт болот. Пешим намазда где-то 3 сааттай убакыт. Асыр деле 1,5 саат. Куптан деле машалла. Куптандыкы совсем көп. Ушу 1,5 сааттын ичинде апаңыз айтса, апаңыздын ишин жарым саатта кылып коюңуз дагы, анан намаз окуй бериңиз. Экөөнү жөн эле кагыштыра бербеңдер. Да, макулбу? Ошон үчүн же болбосо биринчи намаз окуңуз кыскараак, анан апаңыздын ишин аткарыңыз. Укол алса даарат сынабы. Укол алса, эгерде ал жерден кан чыкса, даарат сынат. Кан чыкпаса сынбайт. Аялын апа деп атап алгандар болот. Ал энени мазактоо эмеспи дейт. Жок, энени мазактоо эмес. Эми энени урматтагандай аялындагы ошол урматта апа деп кое турган болсо эчтеке эмес, ал мазак эмес. Балага Аль-Нур деп ат койсо болбойбу? Бул Аллахтын 99 ысымы бирок болбойт деп айтышат дейт. Ан-Нур дебеңиз, Аль-Нур дебе. Жөн эле Нур десе боло берет, мисалы. Нур. Себеп бул Ан-Нур деген Алла Тааланын аты. Ан-Нур деген Алланын аты. Ошол эле кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да Нур деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө дуа кылганда Аллахумма жаални нуран, я Алла мени нур кыл деп дагы дуа кылганды үйрөткөн. Так что буну иншалла башкаларды Нур, Азиз, Карим, Рахим деген аттарды Алла Тааланын аттары. Бирок ошол эле кезде Алла Тааладан башкага дагы хадистерде иштетилген. Ошон үчүн башкаларды дагы айтсаңыз боло берет. Рахманды мисалы Абдуррахман гана деп айта алабыз, бирок инсанды биз аты Абдуррахман болсо аны кыскартып Рахман десе күнөөкөр болуп калабыз. Абдурраззакты Раззак десеңиз күнөөкөр болуп каласыз. Же болсо Рахман берди, Рахман кул дегендерди жөн эле бердисин алып коюп эле, Рахман, Рахман кул болсо кулун алып коюп эле, Рахман десең күнөөкөр болуп калабыз. Райым берди дегендер бар го. Райым берди, бердисин алып калып, Райым, Рахим десең эчтеке эмес ал. Себептен да Рахим пайгамбарыбызга дагы айтылган да. Мейли кеттик дальше. Ата эне баласына кандай дуа кылганда түздөн түз кабыл болот. Ата эне алкымды тазаласа, андан кийин ушу балага 5 убакыт намаздан кийин дуа кылса, түздөн түз кабыл болот. Жолдошумдун апасы жашатпай ажыраштырып жатат. Ортого 2 бала бар. Жолдошум жашайын дейт да, бирок апасы жашатпайт дейт. Эненин таманы бейиште отурат.
балдарга да жардам бербей жатат. Туган бардыгы бүгүнкү күндө ыймандын алсыздыгынан, динден узакташып кеткенден кийин ушундай проблемалар күчөйө берет. Динди түшүнсөк, анда укуктары бар. Бу да динибиз өзү жашоонун жоопкерчиликтерин толук аткаруу, ахиретибизди куруш үчүн, ахиретибизди оңдош үчүн. Ушул мынакей динибиз туугандар. Ошон үчүн себеп ушу жоопкерчиликти ким түшүндүрөт? Дин. Ким жандандырат? Биздеги дин. Жоопкерчилик болбосо, ал бала чакасын деле карабайт, ата-энесин деле карабайт. Ата-энеси балдарын көп урушса эмне болот? Көп урушса эмне болот? Күнөөдөн башка эчтеке болбойт. Көп урушса күнөө эле болот да. Бирок мисалы таптакыр эмес, ага эскертүү керек, түшүндүрүү керек, көрсөтүү керек. Мына балдарга ушул таалим, тарбия берүү керек. Анча-мынча таптакыр эмес, анча-мынча жерлерде катыгыраак урушуп коюу да керек. Туулганда акыйка кылуу милдетпи? Акыйканын мааниси кандай? Койду уул балага 2ге бөлүп сойсо болобу? Койдун этин bir күндө жеш керекпи? Молдо чакырабызбы дейт. Тугандар, акыйка оюнча мындай, акыйка деп динибизде бул ибадат бар, сүннөт ибадатына кирет. Бул бала Алла Таалам сизге перзент берсе, 7-нчи күнү кан чыгаруу деген сөз. Эгерде уул болсо, бул дагы айтайын, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, кайталап айтып коеюнчу. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо 2 кой соёсуз. Кыз болсо 1 кой соёсуз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз жокпу, шарият сизди милдеттендирбейт, сизди күнөөкөр кылбайт. Эгерде колуңуз мүмкүнчүлүк болсо жасап койсоңуз, сүннөттүн сообун аласыз. Сүннөттүн сообу. Bir күндө жеш, же болсо кийин да суроолор өтөт, сөзсүз бышырып бериш керекпи, же чийки таркатса болобу, айырмасы жок. Кааласаңыз бардыгын өзүңүз жеп алыңыз. Кааласаңыз туугандар менен, кааласаңыз бебечараларга, кааласаңыз бышырып бериңиз, кааласаңыз чийки таркатыңыз. Бул акыйка эч айырмасы жок. Бул ушундай ыктыярдуу, сүннөттү мүмкүнчүлүккө бар адамдарга албетте сүннөттү аткарып сообун алган жакшы. Бүгүн мүмкүнчүлүгү жок болсо, эч кандай күнөө эмес. Тирүү наристесин чарчап калды деп жалган айтып, үй бүлөсүнө баланы башка бирөөгө берип койгон, бул балага терс таасир болбойбу дейт. Өзү бул туура эмес. Тирүү баланы наристени жөн эле чарчап калган, өлүп калган деп кантип айтасың? Тили кантип барса ошого, ана башка бирөөгө берип коюп, таасир тиет да. Мында бизде исламда мындай жалган сүйлөп, тим более тирүү баланы өлүп калды деп болгондо да өзүнүн баласын өлүп калды деп кантип айтат? Күнөө болот бул чоң. Ата мас болуп балдарын тетирип ата берип каргаса эмне болот? Эгерде мас болуп тетирип ата берсе, өзүнө тиет, балдарына тийбейт. Анын мастын каргышынан болот. Эгерде зулумдук чексе, анда бөлөк кеп. Азыркы балдар бир айтканды аткара бербейт, тил укпайт, насаатыңызды айтса кетсеңиз. Анткени биз дагы ата-энелерибизди укпай калдык эле, ошон үчүн балдарыбыз да бизди укпай калды. Кыжалат болбой эле коюш керек эми. Ата-энелер бүгүн балдарына кыжалат. Ата-энелер балдарына кыжалат. Эмне үчүн? Балдар бизди укпайт деп. Кыжалат болбоңуз, сиз да ата-энеңизди уккан жоксуз го. Себеп дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистери бар. Сиздер ата-энеңерге кандай болсоңор, балдарыңар силерге ошондой болот дегенде. Всё. Бул оңой эле нерсе. Ата-энеңизге сиз жакшы болуңуз өзүңүз. Балдар да Кудай кааласа сизге жакшы болот. Албетте, бүгүн чөйрө буза турган учурлар көп. Жакшы тарбия бериш керек. Аракет кылып айтыш керек. Так, намаз окуган бөлмөдө күзгү бар. Ошол тарапта кыбыла. Ошого күзгүнү карап окусам боло береби? Боло бербейт. Күзгүнү жаап коюш керек. Өзүңүздү өзүңүз көрүп турсаңыз жакшы болбойт. Ананы жаап коюш керек. Күзгүн жаап коюп окуш керек. Атам башка аял алып алган. Бизди карабайт. Көңүлүбүз калып жатат. Жок, милдетиңиздерди колуңардан келишинче кызмат кылып аткара бергиле. Жана дуа кылып жакшылыкка чакыра бергиле. Ушул иштер. Биз 3 жылдан бери балалуу боло элекпиз. Аллага шүгүр, ыйман жолундабыз. Кандай дуа кылабыз, күчтүүрөөк дуа деп. Хажат намаз окуңуздар, үйдө таалим кылып, ден соолукту да каратыш керек. Кээде суу өтөт, кээде башка болот. Эркекте аялдагы врачтарга барып, ден соолукту жакшынакай каратып, ошол учурлардагы таасир тийип калат балалуу болбой калганга. Анан калганы кажет Алла Тааладан дуа кылып турса, иншалла. Ата-энеге каяша айтса эмне болот дейт. Ата-энеге каяша айтса чоң күнөө болот. Чоң күнөө болот. Ал чоң күнөөнү канчалык чоң экен Кудай өзү билет ал. Бул надандык, бул ошол адашкандык өтө жаман.
Агам PUBG oyunun ойнойт. Ушул oyundu ойносо болобу деп. Мен туура айттымбы, PUBG деген oyun бу? Бул туугандар мен да жакында сурадым кимден. Мен өзүм билбейм, көргөн эмеспиз да биз. PUBG деген эмне бала болгандай десек, ушу бири-бирин атыштырып ойнойт экен. Кыскасы бул убакытты текке кетиргенден башка дүйнөдө дагы пайда жок, ахиретте дагы пайда жок. Динге да пайда жок, дүйнөгө да кандай пайда жок. Анан көрөк ошонун ордуна бир 20 отжимание жасап алса, бир 10 жолу приседание, турнике бир 5 жолу тартынып, бир 3 километр жөө басып койсо, ушу пайдада. Не анын пайдасы бар анан? Анан көрөк бир мык какканы пайда, үйүнө киши иш келтирип. Биздин шариятыбыз жашоону бекер өткөргөнгө уруксат бербейт. Тим более бул лагу, мындай бекер бир оюн, анан бул жаман нерсени да үйрөтөт экен. Адамдарды кандай камаш керек, кандай өлтүрүш керек, каяктан баса калыш керек, кандай кылыш керек. Адамдын сезимин бузат экен. Серьезно? Айтып атпайбы ушундай деп? Андай болсо, бутка да сыйнат мындай. Анда ал совсем болбойт ал. Эгерде бутка боло турган болсо, анда совсем куфр. Кыскасы, бут болбогон чакта да шарият болбойт деп уруксат бербейт шарият. Хорошо? Бундайларга бекер неме кылбаш керек, таксырлар. Пайдалуу ишти кылайлы. Өмүр бир жол берем. Кур'ан окуңуз, зикир кылыңыз. Анан көрөк партада бир бечарага жардам берип койлу. Адалдан бир 10 сом таап албайлы анан көрөк. Ошол ойундан көрөк. Туурабы? Бир пайдалуу. Да, кеттик дальше. Ооруп жатканыма байланыштуу намаз окуй албай калдым. 5-6 ай болду. Күнөө болуп калат туугандар. Караңыздар. Кээде ушундай ооруп калат эми адам баласы да. Мен деле 2006-жылы 27 күн таяммум менен жатып алып окугам. Койкада. Отурганга отуруп окуй албайт элек, жатып. Эми ооруп калды, ушундай болуп калды. Бир айтарым эмне? Эгерде суу тийгизе албайсыз да, дарат неме кылган. Бир таш алаканга бата турган бир таш болсо мындай эле, мына. Кичинекей ушунчалык мындай таш болсо алып коюңуз. Или кирпич жаныңызга коюп коесуз. Оорубаңыздар. Эми кокустан болуп калса, билип алганыбыз жакшы. Жоксо башка бирөөгө айтып бергенибиз жакшы. Мейли ушунчалыгы болду. Ушуга эч ким жок болсо деле каякты карап жатсаңыз деле мейли. Буну мындай кыласыз. Мындай не деп коет? Таяммум деп коет. Ниет кыласыз таяммум кылганга. Суунун ордуна өтөт да. Мынакей. Мындай кыласыз колго. Мынакей таяммум. Бул жагына мына эки таш деп коюңуз ушуну кичине. Мына калыңыраак болот да эми таш, туурабы? Мына эки жакта мындай кыласыз дагы, мындай кылалы. Болду, буну коюп коюп. Мына бетиңизди мындай кылып сылайсыз. Каш, көз, кулакты мынакей жумшагына чейин даратта бар го, бетибизди жуйбуз го. Ошого чейин кылып, коесуз. Мурун бардык. Анан дагы бир жол кыласыз. Мындай кылып туруп, болду. Бул жактан алып келесиз мындай чыкканакка чейин. Коштур чыкканакты мындай кылып кошосуз. Бул жактан алып келесиз, буну дагы мындай кыласыз. Болду, сиздин даратыңыз бар. Эми Алла Таалага кайрылып намаз окуй бересиз. Ошо жаткан бойдон ошол жерден окуй бересиз. Кандай оорубосу көп болсо, эң ушул оор күчөйсө, болбоду дегенде фарызын окуп алыңыз. 5 мал намаздын фарызын таштабаш керек. Эгерде сүннөткө күч жетпей калса, азыркындай дарат алган күч жетпей калса, болбоду дегенде ошо ташка кол жийсе эле болду. Мындай кылып коюп эле, жатып алып эле. Ошо жатканда мына рүкү. Мындай кылып коесуз, мына сажда. Көрдүңүзбү? Рүкүгө кичине баш тийесиз, саждага кичине көтөрүп коесуз, болду. Ушинтип иншалла эме кылып өтөрүн. Намазды таштабаш керек. Эгерде таптакыр bundan дагы уже болбой калса, анда намаз кечиримдүү. Ага чейин намаз кечиримдүү эмес болуп калат. Бу таяммумга да качан, эгерде тарат алдырган бирөө болуп калса, жылуу суу менен хотя бы бир жолу, анда жакшы. Анда тарат алыш керек, анда таяммум өтпөйт тургандар. Бир кээде операция болгон учурларда, кээде катуу оору суу таптакыр тийгизбей турган учур болуп калганда, же тарат алдыра турган киши жок болуп калган учурларда, мына ушундай кылып таш менен таяммум кылып, анан намаз окуй бериш керек. Адамга ысым койсо, койгон ысымы адамга таасир береби? Берет. Адамга ысымдын таасири берет. Атамдын колунун көңүлүн алайын десем, эле өгөй апам бизди жаман көрсөтө берет. Кандай кылсам болот? Мен турмушка чыккам. Ортодо жаман сөздөрдү айта берет, жаман көрсөтүп. Мындай туугандар. Бизге ким кандай мамиле кылат кызыктырбайт. Алла мага айтты, кандай мамиле кыл деп, мен ошону кыла берем деш керек да, болду. Мен жакшылык кыла берейин, жамандык кылбаймын, жакшылыкка чакыра берем, жамандыктан кайтара берем. Менин ишим ушул.
Бул эгерде кадырлап бааласа өзү үчүн пайда. Жамандык кыла турган болсо зыяны өзү үчүн. Ал маңай тийбейт анын зыяны. Демек иншалла мындай нерселерден эч бир кыжалат болбой, дайыма өкүмдү өзүбүзгө карайлы да. Мен эмне үчүн бул мени сыйлабайт? Эмне үчүн бул мага салам бербейт? Эмне үчүн мени чайга чакырбайт деген вопрос болбош керек. Эмне үчүн мен сыйлабаймын? Эмне үчүн мен буну чайга чакырбайм? Ушул вопросту коюш керек туугандар. Биз өзүбүзгө карата буйруктарды аткарайлы да. Негизи ушу динибиздин баалуулугу дагы, чакырыгы да ошол жерде. Балдарын эмнесине көңүл көбүрөөк буруш керек дейт. Албетте таалим тарбия, иманына көңүл буруңуз, ден соолугуна көңүл буруңуз. Менин атам жок жерден ойлойм эми кыз бала болгондугу үчүн жума ид деп кайсы айт күнү жума күнгө туура келип калса жума ид деп ошентип коюлуп калган өзүчү. Биздеги мына айт күндөр бар го, ороза айт, курбан айт, ошол жума күнгө кээде туура. Анан кийин ид деп бул арабча ид деп айтат. Айттычы ид деп айтат да, жума ид деп коет анан. Ошо жума идаден эми агылып койсо эми кыз баланын аты болуп калды да ошол.
Зикир тарткандан кийин эмне деп дуа кылабыз? Зикир тарткандан кийин я Алла, ушу дагы көбүрөөк зикир кылганга мага жардам бер деп дуа кыласыз. Хусни ибадатик, я Алла, мага жардам бер. Өзүңө ошо зикир, өзүңө эстегенге, өзүңүн нематтарыңа шүгүр кылганга, чырайлуу ибадат кылганга. Мындан башка мындай дуа кылсаңыз да болот. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким 4 дуаны кылса, дүйнө ахиреттин бардык жакшылыгын сураптыр деген. Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни. Мынакей ушу 4 дуаны үйрөнүп алыңыз. Ушу 4-өөнү кылсаңыз, дүйнө ахиретте сизге эмне керек болсо ошо жетиштүү болду. Аллахумма гфирли, я Алла, менин күнөөмдү кечиргин. Вархамни, я Алла, мага ырайымдуулук кылгын. Ваафини, мага сак саламатчылык, ден соолук, тынчтык, амандык бергин. Варзукни, мага ырыскы бергин. Жетишерлик ырыскы, пайдалуу билим. Ушу эки нерсе жетиштүү да. Эми дуа кылсаңыз эми көп кой эми. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда деле айткан жерлери бар. Аллахумма инни асалука худа ват-туқа вал-афафа вал-гина. Я Алла, мен сенен хидаят сурайм, таквалыкты сурайм, тазалыкты сурайм, байлыкты сурайм. Эже зикир кылгандан кийин дуа кыла бересиз. Мен баланы сүннөткө отургузуу 3, 5 жана 7 жашында, так жашында отургузуу керек дейт го. Ошол туурабы? Туура эмес. Буну ченеген эч кандай чектеген жери жок. 3,5, 4, 4,5 качан болсо да отургуза берсеңиз болот. Эң негизи, эң жакшысы ушул 4 жаштын тегерегиндеги эң жакшы балдарды сүннөткө отургузган. Ата кээ бирлери 1-чи күн, 7-чи күн деле отургузуп коюшат мүмкүн. Бизде кичине аз-маз, биздин мазхабта ошо аз-маз акыл эсине келгенде, ошо бул өтө дагы жаш өтүп кетпесин, нары 5-6 жаш болуп кетпесин. Өтө кичинекей эмес, ошо 4 жаштын тегерегинде болсо жакшыраак болот дейт. 4, 5, 3-төн 5ке чейин жакшы да. Жумуштун себебине балдарга көп убакыт бөлө албай калсак күнөө эмеспи? Бөлүш керек туугандар. Буну бөлүп туруш керек балдарга. Менин кичине балам сүннөткө отургузулуп төрөлгөн. Дагы докторго алып барып да отуруш керек. Жок, кээ бир балдар Алла Таала ушундай кылып коёт. Төрөлгөндө эле сүннөткө отургузулган. Аны кайрадан эмеге больницага алып барып да сүннөткө отургузган кереги жок э. Анын Кудайым берди да ал сүннөткө отургузган баланы кайра отургузуп эмне кыласың? Кудайым берип берди сага эми. Баланы катуу нерселер менен уруп тарбияласа эмне болот? Баланы катуу нерселер менен уруп тарбияласа эмне болот эле? Жинди болот да балаң. Андай кылбаш керек ал. Баланы катуу нерсе менен уруп тарбиялаган болбойт туугандар. Ата энеге Куран окутканы кабырга барганда балдарды ала барса болобу? Жаш балдарды тегеле коюш керек. Аларды чочутуп, некени көрсөтүп андай. Чоң кишилер машайым кабырга барып турса жакшы. Пайгамбарыбыз айткан, зуру кубуракум. Кабырларыңарды зиярат кылып тургула, анткени силерге ахиретти эстетип турат деген. Ахиретти эстеген адам нафсисин өзүн тыят, арам нерселерден тооба кылат, күнөөлөрүнө көп пайдалары бар. Бирок балдарды алып барбай эле коюш керек. Үйдө намаз окуганы кышында шарт жок, жазында окусам болобу? Машаалла. Сезонный го бул. Бизде андай эмес. Кээ бир кошто мамлекеттерде дагы баягы орозону жазында эмес, кышында кармагыла дегенде. Бизде андай эмес. Биз динибизде кышпы, жазбы, баарына кара. Иншалла үйдө шарт болобу? Кыйын эмес ал. Даратка кичине жөн эле неме керек, аз-маз. Не деп коет эле бизде? Суу алгангачы. Эгерде кышында сыртта алганда üşüsöңүз же болбосо суук болсо тазик үйдө эле алып коюңуз. Бирок караңыз да, ислам дининдечи Алланын буйругун аткарганга өзүнчө сооп, акыбалга өзүнчө сооп. Мына кыш жаз деп атпайбы? Акыбалга деген мындай. Кышында дарат алсаңыз, суукта дарат алганыңызга отдельный сооп жазылат. Ал отдельный сооп жазылат. Ал отдельный сооп жазылат. Дарат алганыңыз үчүн отдельный. Эми мыналы благоустроенный квартирада алгандарга отдельный сооп, айылдагы суукта сыртта дарат алып аткандарга анын сооптору көп. Алла Таала ушундай кылып койгон, мээримдүү да, адилеттүү да. Ничего себе, сен үйүңдө ысык суда жат, ал менен анан кышында тиякта кой сарайларда муздак жерде эптеп алып экөө тең болбойт да. Туурабы? Тиги молодец. Мына биз дагы молодец. Бирок анын сообу көп да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, карала деген, Куран окуп бирок кыйналып, окуй албай, дагы аракетин таштабай окуп атат го, ага 2 сооп. Куран жакшы окугандарга 1 эле сооп. Кыйналып окугандарга Куран окуган үчүн отдельно, кыйналган үчүн отдельно. Мынандай болуп атпайбы?
Ошончо бул жөнөкөй эмес, бул улуу иштерден бул. Улуу иштерден. Напсы каалабаган учурда уйкуң келип атат, суукта, кичине ооруп атасың, таарат алгың келбейт да. Ошол учурда таарат алып жүрсөңүз, тааратты ошону вуду, андан макарих деп коет, напсы каалаган учурда. Бул өтө улуу сооптордон. Күнөөлөр кечирилип, төгүлүп кала турган сооптордон. Ошон үчүн мына азыркы ушундай суроо берип атат. Үйдө намаз окуганы кышында шарт жок. Жазында окусам болобу дейт. Биринчиден жазга чейин ким бар, ким жок Кудай билет. Экинчиден иншалла мында соопторду эске алсак, Кудай кааласа жакшы. Кеттик дальше. Аял киши күйөөсүнүн сөзүн угуш керекпи же апасынынбы? Аял киши күйөөсүнүн сөзүн угуш керекпи же апасынынбы? Эки жолу катар суроо бериптир да бул. Мындай, аял киши турмушка чыкканга чейин апасынын сөзүн уксун, чыккандан кийин күйөөсүнүн сөзүн уксун. Болду? Проблема жок, эмне тарчады? Эгер азыр турмушка чыккан болсо, болду, анда күйөөсүнүн сөзүн угуш керек. Күйөөсүнүн сөзүн угуш керек. Бала имандуу, адептүү, ден соолугу чың болуп төрөлүүсү үчүн ата эне кандай дубаларды окуу керек? Жана Кудайдан кантип сурануу керек? Ата эне урушпасын биринчи. Үйдө таалим болсун, өздөрү да ден соолугун жакшы карасын, кажет намаз окуп, эмненин тилеги болсо, ойын ошон сурай берсин Алла Тааладан. Алла Таалам иншалла салих перзент берсин деп сурасын, иманды берсин деп сурасын ошону. Атасы тирүү болуп балдарын таштап кетсе, бейиш үчүн ыраазылыгы керекпи? Бейиш үчүн ыраазылык керек, бирок балдар таштап кеткен үчүн атасы күнөөкөр болот го. Ар ким өзү үчүн жооп берет кыямат күнү. Ар ким өзү үчүн, өзүнүн кылган иши, айткан сөзү үчүн жооп берет. Мен боорукер болчумун, бирок бир себептен улам таш боор болуп калды, баратам. Кантип боорукер болсом болот? Субханалла. Сиз инвалидтерди зиярат кылыңыз. Эгерде эркек болсоңуз, ушу суроо берген суроочу эркек болсоңуз, анда көр казыңыз. Эркек болсоңуз. Эгерде аял болсоңуз, анда да эмнени айтам? Жетимдердин башын сылаңыз. Инвалидтерди барып зиярат кылып келиң. Кудай кааласа адамдын таш боорлугу акырын эзилет дагы, боорукер болуп калат. Адам ушундай учурларда баягы напси өтө семирип кеткенде, аны сындырганга өлүмдү эстеп, өлүмгө жакын нерселерди эстемейинче боору адамдыкы жумшабайт. Анан өзүңүздү көзүңүздү жумуп алып, дагы бир амал бар да. Бир көздү жумуп алып, кечинде куптандан алдын өзүңүздү өлдүм деп эсептеңиз. Деп өлдүм. Hazreti Umar разияллаху анхунун нускасы. Hazreti Umar разияллаху анхунун философиясы. Кандай философия? Муту кабла ан тамуту. Өлөрдөн мурда бир өлүп көр. Өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсептеп көр. Бул эгерде акыйкатын кичине көздү жумуп алып бир 2-3 мүнөт отурсаңыз, Кудай кааласа иншалла таш боорлор эзилет го, жумшак боор болуп калат. Барыбыз кылып жүрөлү. Бул керектүү амал. Дальше кеттик. Атамдан калган Кур'ан китептер бар. Эч ким үз окубайбыз, зыян болбойбу? Зыян болот да. Кур'ан окулбай калса, үйдө гарип болот. Андай кылбаш керек. Кур'ан окуп туруш керек. Үйрөнгүлө да. Алиф ба та са деп 28 тамгасы бар. Бир айда эмес, 2 айда үйрөнүп аласыздар. Анан окуш керек. Окусак үйгө машаалла береке болот, жүрөккө нур болот, ахиретте сооп болот, жүрөк тазаланат. Кур'ан окуганын касиети эми эсеби жок туугандар. Балага бешик берүү парызбы? Парыз эмес. Эгер түшүңдү бирөөгө айтсаң, жашоодо кабыл болбойт. Эгер айтпасаң, түшүңдөгү окуя жашоодо чын болот деген ошол чын. Жок, андай мындай жок. Түш мындай туугандар. Түш 3 түрлүү болот. Алладан, напсиден, шайтандан. Жакшы түштөр Алла Тааладан болот. Жаман түштөр шайтандан болот. Үчүнчүсү напс, аралаш. Балакатса ар нерселе боло бересиң да. Бул үчүнчү тас. Түшүнүктүбү? Эми эреже мындай. Жакшы түштү көрөсүз же жаман түш. Үчүнчүсүн тегере койлу, аралаш ал, проблема деле жок. Жакшы түштү сиз жакшы санаган адамдарга гана айтыңыз. Кимди жакшы санасаңыз, жакшы көрсөңүз, ошого ар кимге айта бербеңиз. Адамдар түшкө дагы кызганат. Билесизби шуну?
Мен түшүмдө депутат болупмун деди. Нар жагы мен эмне үчүн болбойм депчи. Мен түштө эле айтып атам. Мен түшүмдө машина алыпмын, 5-7 джип эми алыпмын. Түшүнү айтып атат да. Анча нар жак бер жактарынан жүрөгү таза эмес болсо, ошол айтып аткан түшүңө кызганат. Түш десең анан кийин эсине келиши мүмкүн. Бул түшпү депчи. Түшкө көрө албастыктар болот. Буну Куранда окуя бар. Окуя келгенде айтып берем. Юсуф пайгамбар кичинекей кезинде 6-7 жашар кезинде, андан да ошо 5-6 жашында түш көргөндө. Юсуф пайгамбар. Бул Якуб пайгамбардын баласы болот. Түш көргөн. 11 жылдызды көрдү. Инни раайту ахада ашара каукаба. Мен 11 жылдызды көрдүм дейт. Айды көрдүм дейт. Күндү көрдүм дейт. Мага сажда кылып атыптыр дейт. Атасына айтты да. Атасы не деди? Балам, буну бир туугандарыңа айтпа деди. Атасы пайгамбар, көрөгөч, билет. 11 жылдыз ал 11 бир тууганы, ай дегени апасы, күн дегени атасы. Кудай кааласа кенен окуясын айтып беребиз, просто суроолор көп. Ошол туугандар ал бир туугандарың айтпа деди. Себеп дегенде 10 бир тууганы атасы бир, энеси бөлөк. Эко булар атасы бир, энеси бир. Биньямин менен Юсуф. Анан кийин ошолорго бир туугандарынан деген сөздөр чыгып айтып калып, анан эме болду да, окуя башталды да. Юсуфты өлтүрөбүз деп. Түрмө, тиягы кудукка таштамай, кандай гана кордуктар. Убагында келин айтып беребиз. Кыскасы айтканда түштү жакшы түш көрсөңүз айтпай эле коюңуз эч кимге. Жүрөгүңүз кимге гана тартса ошого айтыңыз. Сизди көрө алган, сизге ыра көргөн, жакшылыгыңызга сүйүнгөн кишиге айтыңыз. Макулбу? Болду. Бир. Экинчиси, жаман түш көрүп калсаңыз, себебин жаман түш көрүп калсаңыз, анда эч кимге айтпаңыз. Жөн эле Алла Тааладан, я Алла, ушу жаман түштүн жамандыгынан сактагын деп коюңуз, болду. Эч кандай сизге жамандыгы тийбейт. Жакшылыкта түш жөнөкөй нерсе эмес туугандар, бул аян. Түш жөнөкөй нерсе эмес. Алла Таала Куранда айткан. Силерди кушкабар, силерге жардам беребиз. Не аркылуу? Кушкабарлар менен. Кандай кушкабарлар? Түш аркылуу деген. Бул Алла Тааланын колдоосу кетет түш аркылуу. Түш дагы тамаша эмес болот туугандар. Дальше кетмейин. Өтүп кеткен адамга багыштап бак тигип койсо, сообу өтүп кеткен кишиге бара береби? Бара берет, сообу тие берет. Исламда кыз менен уул баланын алдындагы ата-эненин милдети кандай? Ата-эне милдети өтө көп, жакшы ыймандуу, адептүү, уяттуу, берешен, жакшы тарбия кылсын. Андан кийин анан турмушка чыгарып, жолбосо үйлөнтүп койсун. Менин кайненем балдарын башың баш, багалчагың кара таш талаада кал деп каргайт, каргышы тиеби. Субханалла, бундай каргабаш керек биринчиден. Пайгамбарыбыз өзү айткан, силер тескери дуа кылып каргабагыла, өзүңөрдү дагы, балдарыңарды дагы, малдарыңарды дагы. Даже мал, мүлк, ушу кой, эчки, эшектер бар го кээде, ошону дагы сөгүп каргаганга болбойт. Мал мүлкүңөрдү дагы, кээде кээ бир адам машинесинде эле, кээ бир адам бир нерсесинде эле ушинтип берет. Андай кылып болбойт. Алла пайгамбарыбыз бизге эмнени үйрөткөн? Арем буларды жөндөн жөн эле эми энени эгерде ренжитип бере турган болсоңор, ушинтип карга берсе, каргышы тийип кетиши мүмкүн. Ага жеткирбеш керек. Жөндөн жөн эле болор болбогон нерсеге карабай каргай бергендер деле энелер бар. Алардын каргышы тийбейт, кыжалат болбогула. Атаңдан мурун сакал койсо боло берет. Атадан мурун намаз окуса деле болот. Атадан мурда орозо кармаса деле болот. Атадан мурда чын сүйлөсө деле болот. Атадан мурда уяттуу жерин жашырса деле болот. Сакал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Буйругу бул коюн. Ата койсун, ата анан ал өлгөндөн кийин бул андай деген жок буякта. Жал койгондон кийин тиги деген жок. Бардыгы өкүм бирдей да. Балагатка толгондон кийин жооп бериш бар кыямат күнү. Үй бүлө багуу максатында кредит алып, мал алып, багып, же чакан ишкана ачып тиричилик кылса болобу? Кредит болбойт туугандар. Мына акчагазы алып атпайбы? Көрүп атабыз го, аягы жок. Ушунту тытынат, акча табат, тияка төлөйт. Микрокредиттер соруп бүтүрдү биздин элибиздичи. Жөн эле бардыгын ушундай процентке отургузуп салды да. Сиздердин араңыздарда мен билбейм, ушунчалык бизге ыйлап келгендер бар. Үйүнөн ажырагандар, өзүн аскандар,
тиги сууга секиргендер, качып кеткендер, эмнесин гана айтып бүтөйүн. Буну Алла Таала айткан, бунун болбойт деген. Болду. Ошон үчүн эң жакшысы таптакыр албаңыз. Бирөөдөн карыз алып. Эгерде ушунчалык эле кажет болуп кала турган болсо, анда бир жакшы адамдан такыр болбосо, анда ислам принциптери менен финансированиеда ислам принцип каржылоолору бар. Ошолорго беркиндейлерге жакындабаш керек. Бүгүн кичине пайдасын көргөнүңүз менен кыйналып каласыз. Дальше. Коён жөнүндө маалымат берип коюңузчу сураныч. Жана бакса эмне болот сураныч, жооп кайтарып коюңуз. Бизде ахли сүннет вал жамаатта коён адал. Коёнду жей бересиз. Ve шиялар коёнду адал дебейт алар. Бакса болот, эчтеке болбойт. Кээ-бирлер айтат, ошо коён баласын жеп коет экен, коён анан ээсине жамандык каалайт экен, тигиндей мындай деген көптөгөн сөздөр бар. Андай эмес, эти даамдуу, биз жей бергенбиз, жейбиз. Коён жакшы. Үй бүлөдөгү кыздын орду, атасы менен кыздын ортосундагы мамиле кандай болуш керек? Жана кызы бар эркек бейишке киреби дейт. Иншалла. Кыздын орду өтө жогору. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Фатима энебиз келгенде ордунан тура калып учурашат эле. Пешенесинен өп, кызым өттөргө деп отургузат эле. Туган кыздарды балдарга караганда булар назик. Ошон үчүн буларды өзгөчө мамиле кылыш керек, өзгөчө көңүл буруш керек. Макулбу? Үйүм бир комнатада кышында дарат алганда кыйынчылык болот, бутту жууганда, бутум муздап үшүй берет. Бир күндө бир жолу дарат алып калган намаздарга таямым кылсам болобу дейт. Жок. Эгерде сууга мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин таямым алса болбойт. Сууну жылытып алайлы. Азыр сууну сөзсүз эле бир кайнак сууга эмес, жөн эле баклажка суу коюп жылуу жерге коюп койсоңуз эле жылып калды. Биздин суу кандай эчтеке эмес. Мына мен 2 жыл мурда Якутия деген жерге бардым. Кайерден уштук эле, Новосибирскийден ушсак керек эле, Якутияга түшүп баратсак, ошол жердеги лётчик айтып атат. Эми түшөрдө бизди кош келиңиздер деп айтып атат да, ошо отурган пассажирлердин бардыгына кайрылып айтып атат. У нас сегодня хорошая погода. Минус 35 градусов дейт мына. Мен мындай деп айттым, ой Алла, булар 35 градус минус болуп атса, ушуну жакшы аба ырайы деп атса, бул жаманы кандай болот экен деп сураштаса 45-50ге чейин дейт. Я Алла. Кыргызстан азганча бир 5-10 болуп атам, эмне болуп атат? Көчөгө чыгып элдер жылаңаш жуунуп атышпайбы, сууга түшпөй. Таратты айтады. Дальше кеттик. 2 балам, эми албетте кээде эми оору болуп калса бөлөк туугандар. Бул тамаша эмес да. Адам ооруп калса, анда шарият уруксат берет. Ден соолук жакшы болсо, эч неме кылбаш керек. Куда каласың ичи. Болбодо эми өтө муздак суудан бирден деле ышкалап коюңуз, хотя бы фарыздарды аткарып. 2 балам бар, 2 тең ороза айында төрөлгөн, ыйык айда төрөлгөн, баланы урушсам не болот? Эми урушпай эле коюңуз, тарбия кылыңыз, эми анча-мынча катык айтсаңыз деле болот, уруксат берилет. Бирок таптакыр саартан кечке эле эмес да. Баланы кайсыл учурда кечип жиберсе болот? Андай кылбаш керек. Кээ-бирлер ушу балалыктан кечип берет да, жадап кыйналып, тияк-бияк болуп ак деп коет, ак кылып берип. Андай болбойт. Ошо бала, бирок балдар эми кээде ата-энесин ушунча жадатып кыйнап бергенде ак кылып берет, бул чоң күнөө тууган. Ошого эч жеткирбеш керек. Биздин 3 кызыбыз бар. Кайын журтум кыз эле төрөй бересиң дей беришет. Аларга кандай жооп болот? Мен колум менен жасап алган жокмун да деп туура айтасың. Эми мындай да, биз арабызда дагы 10 кыз берсе да Кудай берген да. Ушундай бизде шариятыбызда баладан сизге жакшылык келеби, кыздан жакшылык келеби сиз билбейсиз. Билип коюң. Ушуну бир билип коюң. Биринчиден, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын балдарынан өзүнүн урпагы тараган эмес, билесизби? Кыздарынан тараган. Бүткүл дүйнөдөгү азыр пайгамбарыбыздын урпактарымын деген бардыгы Фатима энебизден кыздардан таркаган. Балдардан таркаган эмес. Сен каяктан билесиң, кыздан береке келеби, сага баладан береке келеби? Сен шүгүр кыл. Кызбы, 10 кыз болсо дагы альхамдулилля деп. Ага мындай иренжеш керек. Бир балалуу, бир кызды болгон, кызга зар болгондор, балага зар болгондор толтура. Кудайдын бергени да ал. Кызым баштан 2 турмуш өткөрдү. Мен кандай кеттим, алган жокмун да. Менин келинчегим балдарга мерез кандай кылып мээримин берсе болот. Балдарды көп урушат. Ошон үчүн экөөбүз урушуп кетебиз. Үйдө диний сөз болсун, диний китептерди окугула. Кызым башынан 2 турмуш өткөрдү. Дуа бар деп атышат. Не кылсам ушу чынбы? Жок, эң жакшы дуа 5 убакыт намаз.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннет дуалары бар, эң жакшысы ошол. Үй бүлөсү менен урушуп, эмчектеги 8 айлык баласын таштап качып кеткен келинге кандай баа бересиз? Арам деген баа берем, күнөөкөр деген баа берем. Атам каза болду, орозода садака катары мечитке кой берсем болобу атамдын атынан? Кандай сооп алат? Иншалла болот, сообу сөзсүз дейт. Балдардын ортосундагы жаш канча жаштан болуш керек? Айырмасы жок канча болсо да. Менин укам лотерея ойноп машина утуп алды. Ошонун акчасын алыптыр. Лотерея арамбы? Акчасын эмне кылсак болот? Лотерея болбойт тугандар. Эми акчасы келип калыптыр. Аны садака кылып берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалардын артынан эрчи деген кандай болуп калат? Хадистерди окуса анан алардын өмүрүн баяныбы же кандай? Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Бирөө түздөн түз бейишке барат, калгандары дозокко барып анан через чоң зара кылсам деле истинжа кылбай даарат алып намаз окуп жүргөм. Ошол намаздарымды кайра башынан окушум керекпи дейт. Эгерде мурда казалар болсо, казаларды окуй бериңиз, будан тооба кылыңыз, эми bundan кийин андай кылбаңыз. Чоң улуу зарага баргандан кийин сөзсүз истинжа кылып жууш керек тугандар. Эми будан аркысын. Эгерде мурда намаздарыңыз, казаларын барды окуп бүткөн болсоңуз, кайтарып окуп алсаңыз жакшыраак. Менин жолдошум үйдө көп атып калам. Сенин ооруң жалган оору дейт. Не кылсам болот? Ажырашып кетсем болобу? Чыдай албай калдым. Жашым 54-тө. Субханалла. Кээ бир адамдар ушундай да. Азыр ушундай оору менен ооруп калдык. Күмөн деген оору. Жаман күмөн сүрөй берет да. Бирөө ооруп атса деле, сен оорубай эле турасың, ошо калп эле айтып атасың депчи. Тооба кылдым. Ишенип кое бер. Исламда ушул нерсе. Башкалар тууралуу жакшы күмөн кылыңыз, өзүңүз тууралуу жаман күмөн кылыңыз. Бирөөлөргө жакшы күмөн кылсаңызчы, кыямат күнү буга суракка алынбайсыз. Жаман күмөн кылсаңызчы, суракка алынасыз. Сурак кандай? Факт бер дейт. Күмөн кылгандачы. Бул биздин балдар эми бүттү эле бүттү деп атышат. Азыр бири итти эч качан бейишке кирбейт деген чынбы? Иттер, айвандар бейишке кирбейт. Эгер адамга 70 000 жолу ла иляха иллаллах деп айткан болсо, ал дозок отунан кутулат деп укканмын. Ушул чынбы? Жок, туугандар, мындай. Биз дозоктон кутулат, бейишке кирет депчи, бейишке кирет деп үмүт кылабыз. Дозоктого кирип калбасын деп коркобуз. Албетте ла иляха иллаллахны канча жолу айтсаңыз дагы соо тиет деген ишенебиз. Мейли бүтүп калды. Туугандар, Алла субханаху таала баарыбызга амал кылганга товфик берсин. Кийинки анча-мынча суроолор калып кетип атты, урматтуу сабакка катышуучулар. Аракет кылабыз иншалла кийинки сабактарда улантып бергенге. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин би рахмат. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.